Hazret İbn Umar aytат, пайгамбар деле сапарга чыкканда түн кирип кетсем эмне кылат эле дейт. Дуа кылат эле дейт. Сапарда жүргөндө бейтаныш жер, билбеген жолдун ойчуңкуру көп деген сөз бар да. Айтат дейт, арду, жер дейт. Жер менен сүйлөшүп коет эле. Айтматовдун толгон айын билесиңерби? О, жерене деп сүйлөшүп атпайбы? Сүйлөшсө, Айтматов жер менен сүйлөштүр. Мындай. О, адам сүйлөшөт. Пайгамбар жер менен сүйлөшкөн. Алар дагы Кудайдын маклукаттары. Алар тасбih айта турматты бир тууганым. Айтматов бирөө айтат, өткөндө бир радионун чоң, элдер айтат, сизди Айтматов жаман көрөт деп айтышат дейт. Айтматовдун кээ бир нерселер мага жакпайт. Мага бардыгы жагыш шарт да эмес. Мен деле барды да жакпайт. Жагыш шарт деле эмес. Кудайга түзбөсөм болду. Бирок ошол эле Айтматовдун кээ бир пикирлерден жакшы пикирлери бар да. Анын чыгармалары дээрлик бардыгында ойноштук орун алган. Ал сүйүүнү даңазалаган. Бирок мага жакпайт кээ бир нерсе. Мен жазуучум эмес. Мурза Гапаров айтканда, алда мен жазуучум эмес да. Эми ушундай, бирок Кыргызда Манастан кийин андан кыйын чыккан жери жок. Ушул дүйнө. Дем акыретте билбейбиз. Дем акыретте ар ким арганда Кудайын баалайт да, бирок ушул дүйнөнүн өзүндө Манас андан кийин Айтматов чыкты, чынбы? Кыргыз экөөнү тааныйт, экөө менен кыргызды тааныйт. Даже Кыргызстан дегенден көрө Айтматов деген балким өтө белгилүүрөөктүр. Түркістан, Кыргызстан, Күрдистан, Кыргызстан, Казакстан деп айта беришет да. Айтматов десең Айтматов дешет да. Ушундай. Биз каалайбыз, ушундай кадыр. Ошону толгон айт жерине менен сүйлөшкөнү бар, пайгамбар деле сүйлөшкөн жерине менен. Я ард, жер деди. Rabbi ve rabbukillah. Менин Роббум, сенин Роббуң Алла деди. Сен дагы махлук, мен дагы махлук. Аузу биллахи мин шаррики. Senin жамандыгыңдан мен Кудай менен сактанамын деди. Жерин жамандыгы болот да. Жеттирип жарылып кетсе, түшүп кетсең жакшы болду. Тоап келип жабыштырып лепеш чагылып койсо жакшы болду. Жаман да. Ошон үчүн сенин жамандыгыңа мен сактанамын деди. Ылды иш болуп кеп сууга түшүп кетип таппай атсаң эмне болдуң? Балыкка жем болуп мисал үчүн. Ва шарри ма фики, жана сендеги жаманчылыктан сактанамын деди. Кудай менен. Ва шарри ма хулика фики, жана сенде жаратылган, сенде бар болгон жаратылыштын жамандыгына сактанамын деди. Ва шарри ма ядубу алейки, жана сен үстүндө басып жүргөн дөрдүн жамандыгынан Кудай менен сактанамын деди. Аузу биллахи мин асадин ва асвада. Арстандан жана асваттан, сени менен асват дегени чоң чаардай кыйын чоң жылан деген сөз. Ва минал хайяти, жана жөн жыландан, ва лакраб жана чаяндан Кудайдын фазли карам айкөлдүгү менен сактанамын деди. Ва мин шарри сакинил балади, ошол сен үстүндөгү шаар, ошол шаарда жашап аткандардын жамандыгынан сактанам. Шаар дегенде көрүнбөгөн шаар болушу мүмкүн да, жиндердин шаары болушу мүмкүн. Этаж үйлөрү башка бирге көрүнбөйт да, мисалы үчүн. Ошол жашагандардын жаман сактанамын. Ва мин валидин ва ма валада. Жана ошолордун чоңдорунан дагы, валидтеринен, жана алардан төрөлгөн балдарынан дагы сактанамын деди. İnsanlardan болгон, жиндерден болгон бардык жамандардан сактанамын деп жерге мухатап кылып айтты пайгамбар алейхиссалам. Бул дуа. Эгерде кимдир бирөө чоочун жерге барып калса, ушул дуаны айтыш керек болот. Дуаны бир сире айтып берем, анткени интернетте кайра кайталатып жаттап алганга жакшылык болот да. Я арду Rabbi ve rabbukillah. A'udhu billahi min şerriki ve şerri ma fiki ve şerri ma hulika fiki ve şerri ma yadubbu aleyki ve a'udhu billahi min asadin ve asuda ve minel hayyeti vel akrabi ve min şerri sakinil beledi ve min validin ve ma veleda. Abu Davud rivayet kılgan hadis mına şunday.